Биз бүгүн жолугушууну оштон баштадык. Бирок биринчи жолугушуубузга жаштардын көбүрөөк келип атканы өтө кубандырат. Бул мен айтып турат, Кудай буйруса, Ыйман Нуру партиясы келечектин партиясы экендигин, келечеги бар партиясы экенин айтып турат. Силерге чоң рахмат. Биз шайлоону баштадык. Баштаганда дагы ордолуу Оштон баштадык. Ош деген 3000 жылдык тарыхы бар шаар. Ушул заманга чейин эмнени гана көрбөдү. Бул алымдардын шаары, Саракси чыккан, Имам Оши чыккан шаар. Бул залкарлардын шаары. Азирети Бабур бул жака келген. Бул Ырыспай Абдыкадыров чыгып иштеген шаар. Эмне үчүн Кыргызстан өспөй атат? Не себептен дегенде өзүбүзгө болгон ишеним жок. Неге ишеним жок дегенде балдарды тарбиялап атканда эле сындырып коет экенбиз. Эшек колуңан келбейт, антпе, мынтпе, өлөсүң, мойнуңду жулуп алам, бутуңду үзүп алам, сындырып коем деген сөздөрдү угатып, биздин балдар бирдеке каалаштан баш тартып калат экен, анан каалабай деле коет экен. Ошон үчүн берекелерим, өзүбүздү пешка сезип калыппыз. Россиянын жанында, Кытайдын жанында, Американын жанында, Түркиянын жанында өзүбүздү пешка сезип экенбиз. Ушул чынбы? Ачыгын айталы да, моюнга алалы да. Пешка деген сөздү мен бекер айткан жокмун. Пешка, ойлосоңор ойлой бергиле, бирок пешканын бир жакшы жагы бар, билесиңерби? Пешка эч качан аркага кетпейт, жалаң алдыга кетет. Ошон үчүнчү алга Кыргызстаным, алга жаштар, алга кыргыз жарандары, Кудай кааласа биздин келечек аябай жакшы. Экинчиден, пешканын дагы бир өзгөчөлүгү бар. Король канча жүрсө деле король бойдон кала берет. Ферза канча жүрсө деле ферза бойдон кала берет. Бирок пешка бар го, аягына жеткенден кийин ферзге айланат. Биз ошол жолдун аягына максатыбызга жетишке аз эле калды. Менин апакемдин бир сөзү бар. Үйлөнөрдө көздү чоң ачкыла дейт. Жакшылап карап алгыла дейт. Үйлөнгөндөн кийин көзүңдү жумуп жаша дейт. Азыр көздү жумуп алып тандайсың. Сүйүп калгансың, анткенде көздү жумуп алып тандагансың да, кой десе болбойсуң, көздү жумуп алгансың. Мага болот, ушуну сүйөм, болду, башка эч кимди үйлөнбөйм. Үйлөнгөн күнү көзү ачасың, чоң кылып, анан кепчилик издей баштайсың. Ошон үчүн берекелерим, шайлоодо да ошондой. Тандаштын алдында көздү чоң ачкыла. Анан шайлап алып туруп 5 жыл бою ар кандай аттарды коюп, мазактап, депутаттар андай, мындай деп шылдыңдагандан эч бир пайда жок. А дегенде ойлон, андан кийин иш кыл. Кээ бирлер иш кылып алып ойлонот. Мен дегенде ошондоймун. Иш кылам, анан ойлоном. Бирокчу ойлонуп туруп иш кыла турган заман келди. Бири-бириңерди жакшылыкка чакыргыла, жамандыктан кайтаргыла. Жакшы сөздөр менен чакыралы. А дегенде сөз оңолсун, андан кийин өз оңолот. А дегенде оюң жетет, андан кийин боюң жетет. Ошон үчүн бүгүн жаштардын келгенде мен абдан ыраазы болуп атам. Биздин Ыйман Нуру партиясы. Эмне үчүн Ыйман Нуру? Көпчүлүк ойлойт экен, бул жалаң молдокелер деп. Мен өмүр баянымды айтып берсем, Америкада окупмун, Японияда окупмун, Германияда окупмун, Австрияда окупмун, Литвада окупмун, Кытайда окуп турмун. Бирок бир да араб өлкөсүндө окуп аптырмын. Бир да медресени, бир да ислам университетин бүтпөптүрмүн. Болбой эле булар молдокелер деген сөздү бизге жабыштырып атат. Бирок мен аябай ыраазы болуп атам. Чындап эле алардын илимин да мага берсе экен. Бул бир. Экинчиден, ыйман маселеси бар го, мен дайым айтып келатам. Дарактын тамыры бар, көзгө көрүнбөйт, бирок тамыр болбосо көрүнгөн жагы курап калат. Адамдын дагы ыйманы болбосо, адам кепиндеги айбан ошондон чыгат. Ошон үчүнчү, өзгөрүүсүңдөн башталат деген сөздү бекер айткан жокмун. Жарышта тулпар тапталат, ыймандуу адам бактабат, өзгөрүү өзгөдөн эмес, өзүңдүн жүрөгүңдөн башталат. Биз өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп лозунг кылдык эле, башка партиялар аны көчүрүп алыптыр. Кут болсун, демек биздин идеология таркап атат. Адамдын эң көп барган бир жери бар. Кафеге күнүгө канча барасыңар билбейм, баняга канча барасыңар билбейм, паркка канча барасыңар билбейм, бирок бир жер бар, күнүгө барып турасыңар, муктаждык болгон сайын. Өнүгүү ошол жерден башталат. Ли Куан Ю деген айткан экен. Мактана берет кайсы бир өлкөлөр, бирок мен барып эки эле жерине кирип билип коем ошол элдин кандай экенин, раковинасынан, анан кийин дааратканасынан деген экен. Ушундан баштайлычы. Биздин программада эң башкы нерсе билим маселеси. Илимди көтөрсөң, илимдүү бара-бара бардыгын көтөрөт. Ушул нерсе бизде жок. Азыр университет көп, университеттегилер негизи максаты диплом алыш, илим алыш эмес. Ошон үчүн бут алдыбызда турган кумтөрдү океандын ар жагындагы Канадада калтырып ийдик. Ушунча адам окуйт экен, ушунча диплом бар. Россияда 2 диплом менен таксовать этип жүрөсүң, бирок өзүңө Алла Таала берген алтынды, күмүштү кантип иштеткенди билбей атасың. Ошо алган билимиң. Ошон үчүнчү биз чыныгы билим деген идеологияны баштап атабыз. Ошон үчүн балдарым эртерээк жетилгилечи, эртерээк бийликти алгылачы, эртерээк келгилечи, бир министр болгулачы, депутат болгулачы. Биздин бир эле Кыргызстаныбыз бар. Салым кимдики болчу? Манас атаныкы болчу. Курманжан Даткандыкы болчу. Көз алдында баласын астырган Алымбек Даткандыкы болчу. Курманбек Батырдыкы болчу, Тайлак Батырдыкы болчу, Тагай бийдики болчу, Мухаммед Кыргыздыкы болчу. 37-жылы 25, 30, 40 жашында кырылып, атылып кеткен аталардыкы болчу.
ошолор түзүп берген мамлекетти тыңдап алып кете албай атабыз. Тоноп, жеп, түгөт албай атабыз. Өзүң отурган бутакты өзүң аралап атасың. Эми ошолорду тыйып, кысып коет деген элибиз добуштарын сатып атат. Кийимди сат, телефонду сат, стаканды сат, үйүңдү сат. Кыргызстанды эмнеге сатасың? Кыргызстан деген мамлекетти витринага койбогула. Канча адамдын каны кетти, ошолордун каны куткарбайт. Алар бизде укум тукумду болсун, жесин, коррупцияга тойбосун деген ниет менен ушул мамлекетти калтырып кеткен жок болчу. Илим, билим бар го. Мен ойлодум эле жалаң илимдүүлөр, билимдүүлөр келсе Кыргызстанды гүлдөтөт депчи. Бирок илимдүүлөр, билимдүүлөр ыйманы болбосо, абири болбосо, эң чоң каракчылар, эң чоң желмоздорчулар болот экен. Жөнөкөй ууру ашып барса тогу уурдайт. Жөнөкөй ууру ашып барса тарелкаңды уурдайт, кийимиңди уурдайт, анча-мынча үйүңдөгү будайыңды уурдайт. Билимдүү уурулар чоң-чоң схемаларды куруп коет экен, жегендер уурдагандан миллиард доллар. Аларды жеңиш үчүн илимдүү, билимдүү, ыймандуулар жетилиш керек. Ошон үчүн балдарым эртерээк аракет кылып, мамлекетке кызмат кылгылачы. Бардыгыбыз кете берсек, жаныбызды ойлоп, Америкага, Швецияга, Россияга, Казакстанга, Кыргызстанда ким кылат? Сотканы көп чукулай бербегилечи. Соткадан эмне пайда? Көзүң ургайт экен, бүкүр болот экенсиң, мойнуң тырышат экен. Нервный болот экенсиң, башың калчылдай баштайт экен. Мен Кара койду эс алдым. Ошол жерде америкалык студенттерди, мектеп окуучуларын көрдүм. Атайын байкадым, 3 күн аңдыдым. Телефон караган учурун көргөн жокмун ошолорду. Жаларда биздикинде телефон жок, америкалыктарда. Биздикинен сонун телефондар бар. iPhone'ун мекебен ошол. Бирок китеп окуганын көрдүм ошолорду. Жаратылышты иликтегенин көрдүм, баарлашканын көрдүм, адебин көрдүм. Ошон үчүнчү көбүрөөк китеп окугула. 1. Кудай кааласа Кыргызстан эң өнүккөн мамлекет болот. Булут кетсе асмандан, күн ачылып жылт этер. Ажал жетип күн бүтсө кайраң башың шылк этер. Баарың болсоң бир оозду, душманың кантип былк этер. Бир оозду бололу, келечегибиз кең болсун, ыкбалыбыз ала тогу тең болсун. Рахмат анайындар, бактылуу болгула. Апа рахмат, эже рахмат. Жигиттер, баатырлар рахмат.